Siz туура жолду тандадыңыз. Инсан таануу YouTube каналы. Жашоомдогу энелер. Эне балага үлгү. Эненин баркы. Жараткандан кийинки эң идеялуу адам бала үчүн анын ата-энеси. Ата-энеден чыккан ар бир сөз баланын мээсиндеги чорный ящикке жазылып, ошондой жашоо күтүп жашайбыз. Биз 4 тууганбыз. 3 кыз, 1 уул. Акыркы жылдары аялдык табият, ата-эненин балдардын жашоосуна тийгизген таасири боюнча көп изденип, окуп келүүдөмүн. Эки эжемдин жана өзүмдүн жашоомо карап, анализдеп, ушундай кайын журт күтүп, айланабызга жакшы адамдарды топтобузга энемдин салымы чоң экенин билип, ыраазычылыгымды айтам. Энем өтө сулуу, сарамжалдуу, ар бир ишти дыкаттык менен жасаган кайраттуу аял. Бизди эмгекке бышырып, дайыма окуп, замандын адамы болуп турууну катуу сиңириптир. Энем азыркы күнгө чейин биз менен тең окуйт. Биздин деңгээлибизге түшүп сүйлөшүп, дайыма алдыга карап жылуубузга кеп кеңешин берип турат. Балким кесиби мугалим болгондуктандыр. Бала кезимде энем казанга тамак бышырганда жанында очокко от салып берчүмүн. Көлүнтайым, отуң тез тутанып, быкшыбай лаулдап күйөт. Түгөйүң мыкты, очоңдун оту өчпөй турган болот деп, жакшы үй бүлө күтөөрүмдү программалаган экен. Кандайдыр бир ишибиз ийгиликтүү болбой, же үй бүлөлүк мамилелерде аксап турганда, очогуң мыкты, салган отуң өчпөй лапылдап күйөт деген энемдин сөздөрү оюма оролуп күч берет. Тамакты толтуруп жасап, чачпай, акырындык менен салып алып келчи десе, кесени толтура шүпүлдөтүп алып келсем, менин кызым берекелүү, толуп жүрөт, өмүрү ток болот деп, мээге бай болосуң деген программаны жазып берген. Студент кезимде акча тапканга ашыкпа, азыр бир гана оку деген сөздү көп айтчу. Азыр ойлосом, бизди бак, акча бер деп, бир үй бүлөнүн жүгүн балдарга арта салбай, билим илимге болгон кызыгуумду ойготуп коюптур. Мен энемдин жаштыгын, сулуулугун уурдаган болсом, эми өзүмдүн кыздарыма уурдалам. Энем менен сүйлөшүү өтө кызыктуу, сөз түгөнбөйт. Эмне окуп жатам, кандай пландарды коюп жүрөм, кыз келиндерге кандай сабактарды өтүп жатам, ушул темалар боюнча сүйлөшөбүз. Андан соң өзүнүн окуп жаткан курстары, күнүн кантип өткөрдү, ошолор жөнүндө кеп курабыз. Энемден ушак сүйлөбөөнү, дайыма бирөөлөр жөнүндө жакшы ой, жакшы жагын гана көрүп сүйлөгөндү үйрөндүм. Турмушумда да эркелик, балалык кылып кетирген кемчиликтеримди тең салмактап турат. Бир сөзүн эч унутпаймын. Ошол үйгө бардыңбы, ошол үйдүн кызысың. Менин энем мындай, силерде мындай экен. Бизде мындай болчу, силерде тигиндей экен деген сөздөрдү акылы бар адам айтпайт деп катуу эскертүү берген. Энем мен үчүн эң идеалдуу жана авторитет эне. Балада кандай мүнөз көрсөң да жакшылыкка жоруу керек экендигинин үлгүсүн көрсөткөн эң мыкты адам. Кубат берчү сөздөрүн айтып, жаркылдап жайнап жүргөн. Атам бул ааламдан эрте кеткенине карабастан, жашоого жеңилип бербестен же таарыныч, капачылыктарын бизге таңуулап, оорчулугун салбастан, тескерисинче атамдын таштап кеткен үй-жайын, мал-мүлкүн чачып жибербей, үйдүн кутун кармап, биздин да түгөлөрүбүз менен ынтымактуу жашообуз үчүн жакшы ниеттерин уютуп жүргөн барктуу асылзат энекем. Бар болуңуз, көп жашаңыз, 55 жаш курагыңыз кут болсун. Кийинки тепкичке көтөрүлүп, дагы да эмгекчил, бир ишке көңүлүмдү кунт коюп дыкаттык менен жасоону үйрөткөн экинчи аял заты бул менин апам, кыздарымдын чоң энеси.
Эне деп чоңойгондуктан апа деп атоо мага өтө жагымдуу угулчу. Эгерде түгөйүң сага хан бийкедей мамиле жасаса, демек аны ханыша аял чоңойткон деген элибизде жакшы сөз бар. Ооба, апам зирек, үйдө бар насар эсеп салып турган, ак жуумал, келишимдүү аял. Экинчи кызыбыз Танзиля да чоң энесине аябай окшош. Коноктосуу, дасторкон жайуу, ар бир ишти бат-бат бүтүрүү, бардык жака баам салып турууну, фундаментимде бар нерсени дагы да бекемдеп тургузуп, иретке келтирип, кооздукка чыгарууну апамдан үйрөнүп келүүдөмүн. Мен аябай ыраазымын. Дайыма ичимден элжиреп, жакшы көрүп, мээримдүүлүк берип турам. Эң кызыгы, энем да, апам дагы аябай кайын журтун сыйлап турган адамдар. Апам кайын журтуна өтө берилип, чын жүрөгүнөн жардам берген аял. Бул нерсени сөзсүз айтып кетүүм керек. Өздөрү Бишкекте жашап, айылдан келген туугандардын балдарына кабагым кашым дебестен, үйүнө батырып, өз кыздарындай канатынын астына алып, канчасын турмуш жолуна узатты. Менин оюмча, мындай аялдар аз болсо керек. Менин жашоомдун азыркы деңгээлге чыгуусуна эки энемдин салымы чоң. Бири мени төрөп, тарбиясын берип, жакшы сөзүн сунуп турса, экинчи энем жашоомдогу эң кымбат жакыным түгөйүмдү төрөп өстүрүп чоңойтты. Кайнене дегенде жүрөгүмө башкача жылуу сезимдер келет. Себеби мени канча кыздын арасынан баласына жубайлыкка ыраа көрүп, келин алам деп ак жоолугун даярдап, канча жылдар камынды. Анан кантип ыраазы болбой кое аласың? Алар менен мамилемдин бекем болуп туруусу үчүн кызмат кылам. Эмне үчүн дегенде, алар биздин балдарыбыздын тамыры. Тамыр бекем болгондо гана өнөт, бийиктеп өсөт. Энекем, берекем, бейишим. Сиз менен бир күн сүйлөшпөй калсам, суусап ачка болом. Сиз бар көңүл тынч, жан дүйнөм ток. Туулган күнүңүз куттуу болсун. Бул жаштан үчтүү жашаңыз. Жашоомдогу энелер бар болуңуздар. Аял катары мээримдүүлүктү, назиктикти, сарамжалдуулукту көрсөтүп берген берекелер. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Ар бир кадамыңыздар бизге үлгү. Сиздердей энелерди жашообузга бергенге жаратканга ыраазымын.